Пулым болгондо өзүм-ак сатып алып калат болжойт. Бул жол үчүн juda колой баакада чыгып атат. Жолдун бою видеону өткүзүүгө асыкпаң. Азырдан бир лайкыңызды басып коюң. Үйүмүздүн алдына ушундай салмадан суулар келип турупту. Жайымыздын полный көлөмү 11 соткукта жайлашкан. Көшөгө караган кеңлиги juda үлкөн эсептелет. 2 дарбаза, ачык тарапка 1 дарбаза, жайымыздын тик аркы бөлүмүнө 1 дарбаза. Жайымыз полный тас кирпичтен, колонналар менен тартылган, плиталанган. Ушундай киреберишибизде ушундай гаражсызды күтүп алат эмне. Полный агачларын көрүп турсуз. Таза ичимдик суу, котелу полный татырылган. Жайымыздын тек гана бир кемиш жери косметика жумушлары керек болуп атат. Жайымыздын тик аркы бөлүмүнө өз тараптан кирип келебиз дагы. Шеп тарапыбызда ушундай аял кыздарыбызга теңдей унай турган, кеңшиликти жактыра турган аял кыздарыбыз үчүн асхана жайлашкан. Арисону, кухонный мебелер, тая турган асханасы. Ушул тарапыбыз туурубузда тазалык боону жайлашкан. Көрүп ала бересиз. Бул тарапыбыз болсо сиздин шаңырак агзаларыңыз менен чайпай ичип овкаттануу орну эсептелет. Бул тарапыбыз болсо сиздин мейманканаңыз. Көрүп ала бересиз. Мейманканасы да juda мощный этип исленген. Билесиздер, азыркы күндө хамма жерде акция, скидка кетип атырган бул дәврдө сиз өзүңүздүн калегениңизди, дилиңизди айтып, ошол жайды исилетип алуу имканияты бар. Кимгедир басылган обой унамай калышы мүмкүн, кимгедир иштеген ремонт унамай калышы мүмкүн, ямаса реңдер унамай калышы мүмкүн. Сонун үчүн калеген өзүңүздүн дилиңизди жагдай этип исилетүү имканияты бар сизде. Төбөдөгү жайларыбызды, экинчи жагы жайларыбызды бир катар көрүп чыгабыз. Бакасы 690 миллион сом айтылат. Келисимдүү суммаларда беремин деп атат. Байланышка номер жазып коюман. Ээсинен сурап, келишип, мощный ценада алсаңыз болот. Хаммамызга ушундай жайлар буйрсун деп каламан. Төбөдөгү жайларыбыздын хаммасынын капылары бар, тая турупту. Ошол тарапта болсо биринчи этажында ушундай жазгы холл жайлашкан. Бул тараптан туурга чыкканыбызда биз ачык тарапка чыгабыз. Ушундай бийик текшелер менен түшкөнүбүздө жайымыздын тыстырнагын көрсөңүз болот. Фундаменттери бийик, котеллар сыртта жайлашкан, ушундай кораларына ээ болгон жайымыз. Ошол жерлерде сизге тиеселүү эсептелет. Ушундай шетектер коюлган. Бир катар көрүп чыгабыз. Ошол дарбазадан калеген нерсеңизди кирсеңиз болот. Бул тарапыбызда juda кеңчилик, калеген нерсеңизди салып бизнесиңизди иштесеңиз да болот, калесеңиз арендага берсеңиз да болот. Жайымыздын жайлашкан локациясы juda зор жерде жайлашкан. Шымбай калаасы трассанын боюна 200 метр жолдо жайлашкан, жолдун боюнда үлкөн кең болгон жолубуз. Анна тойкананы хамма билебиз. Ошо Шымбай Нөкс трасса эсептелет. Ошо Анна тойканасы. Ошол тарапыбыз болсо Кара Өзөк Такта көпүр жолдун бою. Ошол тараптан кирип келебиз да ошо мини маркетте хаммамыз ядлап калың. Ошол тараптан киргенибизде 200 метр жол жүргөнүбүздө жайымыз шеп тарапта жолдун боюна карап турупту. Ушундай Шымбай калаасынан жай излеп жүргөн тааныштарыбызга жиберип коебуз, ямаса жакындарыңызга жиберип коебуз. Балким ушундай жай аламан деген ниети бар шығар, сиз билбейин чыгарсыз. Видеомуз сонун болсо лайк басып кетиң, каналыбызга дагы ырза унутпаң. Ушундай жайлар хаммага буйрсун деп каламыз. Ал саудасы берсин деп каламыз. Нөкс реклама каналы кызметиңизде.